аксакал киши, бою узун, баары тааныйт, баары билет. Жаба жабуу, көрө албастык бул жаман принциптердин бири да. Эгер алар ошончо эле кыйын болсо, бирөөлөрдүн жолун ачам десе, это уже силердин проблемаңыз депчи. Саламатсыздарбы, урматтуу Кактус редакциясынын жалпы окурмандары, көрөрмандары, угармандары. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Марлен Маматалиев Абдрахманович менен маек курабыз. Марлен мырза, алгач интервьюбузга макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Саламатсызбы, дагы бир жолу ушул суроону өзүңүз эле сунуштап жаткан, коомдо абдан талкууга алынган мыйзам долбоорлорунан баштайлык. Мына кечээ эле жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, ал биринчи окуудан депутаттар тарабынан колдоо тапты. Анан көз ачык бул ББ башчыларды жарнама кылууга тыюу салууну демилге кылып жатасыздар. Буга кандай негизи зарылчылык болду, эмнеден келип чыкты? Эми бул комплекстүү түрдө биз жалпы эле кыргыз элинде, кыргыз жеринде, биздин мамлекетибизде алдоочулук фактыларынын көбөйгөнүн алкагында чыгып чыккан сунуш да. Анткени билесиздер, ар кандай финансылык пирамидалар бир жагынан болсо, экинчи жагынан ар кандай кооперативдер болсо, үчүнчү жагынан дагы бир ушундай сыяктуу бир рекламалар, жолуңду ачып берем, түздөп берем, оңдоп берем, турмушуңду жакшыртып берем, ал эле эмес, керек болсо турмушуңду бузуп берем дегендер да, мындай рекламалар байма-бай кездешет экен. Ал боюнча бир топ кайрылуулар болгонго байланыштуу анализ жүргүзүп, өзүм деле атайын ошол телевидениядан карап көрөйүнчү кандай болот экен чындап эле. Эмне үчүн мынча элдер ал боюнча айтып атат деп карап көрсөм, чындап эле бир сааттай карап отурсам, баардык каналдарды дагы карап көрсөм, бүт эле ушундай байма-бай ар кандай жарнамалар чыгат экен да. Коркунучтуу, мындай мен керек болсо дейт 7 поколение менен ушунда мен алек болом, баардык жумушуңду кылып берем депчи. Тескерисинче бирөөнүн жумушун кылдырбоо мындай каралап берем дегендер дагы бар экен да. Ансыз деле биздин жарандар кыйналып атса, бир жагынан кредит алгандар бар, башка жагынан дагы бир кандай проблемалар бар. Анан ошондой жарнамаларды көрүп, анын үстүнө дагы бир проблеманын үстүнө проблема жаратып, керек болсо үйүн алдырып койгонго чейин бар экен да. Анткени ар кандай секталар бар экен. Биринчи кызыктырат экен, анан жолун ачымыш болот экен, кийинчерээк карап көрсөңүз, уже үйүн алдырып берген болот экен. Ушундай жарандардын кайрылуусунун негизинде бул мыйзам жаралып чыкты. Бул комплекстүү, бир эле жарнама боюнча эмес, бул азыр финансылык пирамидаларды керек болсо аттарын исламдык аттарын жамынып алып, элди алдоого барып атат да. Мындай айтканда, мошенниктер эл кайсыга көбүрөөк көңүлүн бурат, элдин маанайы, элдин жүрөгү кайсы жака көбүрөөк жагат деп туруп ушундай нерселерди издейт экен да. Ошолордун бири атын коюп алат экен, исламдык кооператив деп коюп алат экен дагы, адам принцип деп коет экен. Бирок эч кандай андай принципи жок да. Тескерисинче алданып, батылып, сыгылып, канчалаган карыздарга батып, бир туугандар бири-бирин урушуп, айтор өтө көп, мындай 4000 жакын, 4800 жакын адамдар кайрылып, ушундай көп мындай алдоолордун негизинде жаралган мыйзамдардын бири да. Сиз сөзүңүздө айтып калбадыңызбы, телеканалдарды бир саат карадым депчи? Мамлекеттик телеканалдарда ушундай жолуңду ачып берем же жолуңду жаап берем деген жарнамалар барбы? Ооба, мамлекеттикте, кадимкидей эле мына ЛТРде, КТРде жана жеке дагы телеканалдарда баардыгында да бүт баарын мындай сүрөткө тарттырып алдым. Азыр деле өзүңүздөр деле барсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Кайсыл каналды ачпа, жана развлекательный болобу, кино көрсөткөнү болобу, айтор кайсы жер болбосун, ошолдо мындай ачык эле, айкын эле жанагындай жарнамалар болуп атат. Мен бул жерде бир нерсени айтып берет элем. Эгер алар ошончо эле кыйын болсо, бирөөлөрдүн жолун ачам десе, эмне кылат реклама кылып, анысы деле ача берсин да. Биз эми аларды жок кылабыз деген маселе эмес. Алар болуп келген боло берет. Но ачык айкын жанагындай реклама кылып, келечектеги муунга дагы бул терс көрүнүш да. Мен мисалы ошол бир сааттын ичинде карап атканда жаныма келип, кыздарым, балам келип отурду. Жанаганы көрүп алып, суроолор пайда болду мага, мисалы да. Ал эми кичинекей балдар, чоңойгон сайын бунун баардыгы аң сезимге дагы кирип кете берет деп ойлойм. Анан жалпысынан бул мындай бизге жат көрүнүш да. Бул биздин улутка жат көрүнүш, өзүбүздүн маданиятка жат көрүнүш. Экинчи жагынан дин көз караш жагынан деле карап көрсөк, мусулманбыз дейт, мусулмандарга деле бул жат көрүнүш. Ошондуктан биз ушул мыйзамды чыгарып атабыз. Сиз жанакы айтып жаткан мамлекеттик телеканалдарда чалдырылып аткан, негизи бул жарнаманы баягы жарнамадан жапа чеккендер сиздерге кайрылып атышпайбы? Жарнамадан жапа чеккендер баягы мамлекеттик ошол телеканалдардын да жоопкерчилигин эске алыш керек да. Алар ошол нерсени жарнамалап жаткан. Ал жерде карап көрсөңүздөр, аны да көрдүм. Жанагы жарнаманын береринин астында жарнаманын
содержаниясына, ичиндеги болгон сөзүнө жана анын маңызына биз жооп бербейбиз деп биринчи ошол кетет экен. Андан кийин анан жана рекламалар кетип атпайбы, карабайсызбы? Булар алдын ала договор түзгөндө дагы биз жоопкерчиликти өзүнө албайбыз деп беришет экен да. Жабыркагандарды ошол биз анализдеп чыктык деп атпайсызбы? Жалпы ушундай ошо бөө акчылардан, көз ачыктардан жабыркагандардын саны канча экен? Алардын эми официалдуу түрдө баягы милицияга кайрылгандар эми аз эле экен. 7 киши эле кайрылыптыр мурдагы жылы. Бирок бул мындай нерсе экен да, бизде намыскөй элбиз да. Намысынан дагы көбүнчөсү уялат экен. Баягы кантип барып, мен барып бакшыга бардым эле же жанагындай көз ачып бардым эле деп көбүнчөсү мындай айтпаганга аракет кылышат экен да. Анан бизге жеке эле биз менен жолукканда же эл менен жолугуп калганда эле ошолорду көп көтөрөт да. Айтып атпаймынбы жанагы бул бир эле эмес, бул жалпы жанагы общий биздин ушул акыркы убактарда коомчулукта болгон алдоолордун фактыларын баарын анализдеп көрүп, анан бул тыйнакка келдик да. Сиздердин мыйзам күчүнө кирсе эмне өзгөрөт? Мен айтып кеткендей, дароо эле бул жардамалар токтойт. Демек, дароо эле бул багыттагы алдоолордун дагы баары токтойт да. Ал телевиденияда, сырттагы билборд койгондорго, жанагындай эшикте, Ош базарында, торговый центрлерде болобу, коомчулук турган жерлерде сыртка чыгып алып жана реклама кылгандар, жана ошондой эле интернет булактарында дагы токтойт. Бирок интернет булактарына ачык айтып коюш керек, кайсы учурларда токтойт эгерде ал официалдуу сайттар болсо. Биз кремация боюнча жаңылыкты жазып чыкканда көптөгөн сындар айтылган да, автор катары сизге дагы жазган, журналисттер катары бизге дагы. Анан ошол мыйзам тууралуу дагы кененирээк айтып берсеңиз, негизи эле мүрзөлөрдүн темасын көптөн бери эле көтөрүп жүрбөйсүзбү? Сатуу маселеси боюнча. Анан мына мыйзам күчүнө кирди. Кандайдыр бир кыска аралыкта жыйынтыктар барбы? Мыйзам, кайсыл мыйзам кабыл алынбасын, мыйзамдын аткарылышына мөөнөт берилет 6 ай. Ошол 6 айдын ичинде тийиштүү органдар, ошол мыйзамды аткара турган органдар өзүнүн ички жанагы постановлениясын, положениясын, тескемелерин жана башкаларын положенияларын баарын өзгөртүүгө тийиштүү да. Биз азыр ошол 6 айды күтүп атабыз. 6 ай болору менен биз жыйынтыгын сурай баштайбыз. Эң негизгиси ал жерде ошол биз билесиз, жана каза болгон Улан Эгизбаев деген журналистибиз, жана башка дагы бир топ журналисттер, коомдук ишмерлер бул маселени өтө жайма көтөрүлүп келген да. Ошол жакта болуп аткан коррупциялык схеманы, ошол жакта болуп аткан жердин сатылышы боюнча керек болсо бир жер 60 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Жөнөкөй жараныбыз төлөгөндөн баштап коррупция болсо, өлгөндө дагы коррупция экенин өзүбүз көрүп атканбыз да. Болбогон адам өлүп атса справканы сатып алайын деп, жөн эле берип койгон справканы акчага сатып алышты. Ошол моргтон алып кетейин десең, кестиребиз деп коркутуп ал жерден акча салган экинчиси жагдайы бар. Биз ошолордун баарын жокко чыгардык. Эң негизгиси ушул коррупциялык схема жокко чыгып, эч кандай акча берүү фактыларын жокко чыгарып, мындай адам өлдүбү, сразу справканы бергиле. Кескиле бергиле, башка кылбагыла. Эгерде органдарда, туугандарда маселе болсо, анда экинчи справка берилет. Кандай справка? Эмне менен өлдү? Кандай таризде өлдү? Деген экинчи справка болот да. Бирок биринчи справка дароо бир күндө берилет. Адамды кыйнабайт. Буга чейин 2 ай, 3 айга чейин албай жүргөндөр болгон да. Анан дароо эле жана акчасы дагы, бул жерде акча төлөнөт да, жана соцфонддон акча төлөнүп турган бар. Аларды айлап, жылдап берип жүргөн фактылар бар экен. Аны алып кел, бул документин алып кел, тигинтисин алып кел деп элечи. Алардын баардыгы дагы 3 күндө бериле турган болду. Мындайча айтканда, адам баласы өлгөндөн кийин анын туугандары дароо эле барып бекер жерди, жеке жерди бекер алып, алганда дагы жана кайсыл жерде жашаса справкасын алып келип ошол жерден алып, бул жерде дагы көп коррупция болгон да, бул жерде жашабайт экен, бул жердин жери эмес экен, нарында болсо нарыңа алып барып көмүп алгыла дегендей бир схемалар менен, бирок акча берсең беребиз депчи 30 000ге чейин сатылып жүрөт мына биздин тегеректе, Бишкектин тегерегинде жерлер. Именно ушул биякта эмес, бирок ушул жерден жер беребиз деп. Ал эми атайын коммерция кылып алган жерди сатып алып, аны трансформация кылып 60 000 сомдон саткандагы жерлердин баары жокко чыкты да. Ал эми жана кремация деген бул кичине бир аз туура эмес маалымат чыгып кеткендиге байланыштуу буга түшүндүрмө берип коелу. Бизде эч кандай адам күйгүзүү маселеси козголбойт жана болбойт. Ал болгону биз билесиз, мындай калдыктар деп коет экен, адамдын биологиялык калдыктары. Же болбосо операция кылгандан кийин чыккан ар кандай аппендицит болот, ар кандай рактын жанагылары болот, керек болсо бут, суттун ар кандай мындай биологиялык калдыктар 1 айда 3000 тонна чыгат экен. 1 айда 3000 тоннаны биз эмне кылат экенбиз? Биз алып барат экенбиз да, жанагындай аборт кылгандар, ушулар баардыгы кошулганда
эмне кылат экенбиз? Биз алып барат экенбиз да барып жөн эле көмүп коет экенбиз. Анан кладбищеге да көмүлүп кеткенсиң. Ар кандай жерлерге мындай аракет кылат экен да. Аны дагы ким көзөмөлдөйт? Эч ким көзөмөлдөбөйт экен. Ал жерден кандай оору менен ооруду, кандай нерсе менен ал кесилди, рак деп атабыз, башка ошондойлордун баарын ачык эле көмүп коюшкан да. Алар калдыктарды көмгөндөн эртең эле анын үстүнө картошка эгип алып атабыз. Эртең эле ал жерде жамгыр жаап, сел агып, ал менен биздин сууларга түшүп атат. Ал жерде кайра эле келип биздин балдарыбыз ойноп атат да. Демек канчалаган зыян нерсе чыгып кетип атат. Ошол эле бул адам да. Эми жаныбарларды карап көрүңүз. Язва менен жанагындай сибирский язва менен ооругандар, же болбосо эшикте тебелеп кеткен жана иттер жана башкалардын баардыгы деле бүгүн жөн эле алып келет дагы четке эле бир жерге коюп коюшат, же колдон келсе көмүп коюшат да. Мына ошол фактыларды жокко чыгарыш үчүн биз биологиялык калдыктарды гана күйгүзүү маселесин айтканбыз. И то ал жана диний комиссиянын өзгөчө жана уруксаттары берилген учурда гана. Ал өзүнүн баягы мыйзамдын аткарыш багытында өзүнүн тескересин чыгарып берет да, кайсы убактарда кандайларды кылса болот депчи. То есть калдыктарды. Адам жөнүндө сөз жок. Эгерде биз эми светтик өлкөбүз, бирок ислам динин карманган абдан жарандарыбыз көп, анан башка дагы дин менен жашагандар бар да бизде. Ошол эле кремация менен баягы мисалы ата энеси же туугандары бири кайрылып мен ушундай жол менен көмгүлө дегендер да болушу мүмкүн да. Аларга бул мыйзам кандайдыр бир таасир? Биз аларга башка мүмкүнчүлүктөрдү жана жеңилдиктер түзүп бердик. Кандай? Бүгүн эгерде кайсыл бир айылда бир жаран, башка динди туткан бир жаран каза болсо, аны керек болсо ошол музейге көмдүрбөйт. Же болбосо ошол кремация кылган динди сактанган адамдар Россияга алып барат, Россияда кремацияга күйгүзүп, баягындай порошогун эмесин түлүн деп коебуз, күлүн алып келип, өзүнүн баягы стенасы болот экен, стенага коюшат экен да. Ошондой стена курганга дагы бизде мүмкүнчүлүк бүгүн жок да, бербейт. Анан баардыгы келип дин комиссиясына кайрылып, дин комиссияда чоң чатакта чырлар чыгып жүргөн учур экен да. Эми биз көп болбосо дагы бирок 1% ошондой калп бар экен. Ошол 100%дын бир калкы башка динди кармагандан, ал дагы биздин жарандарда. Анан дин комиссия кайрылып калды. Арлы алардын тагдыры өтө оор болуп атат. Жерлерде уруш болуп атат. Бизге ушул жерден эки чоң шаардан кайта бир мүмкүнчүлүк берип койгула, ушул мыйзам менен деле биз мүмкүнчүлүктү бердик. Кандай мүмкүнчүлүк? Жер маселесинде, то есть жерин бөлүп беребиз, алар жанагындай стена плача деп коебуз, ушундай бир стенасын куруп алат. Стенасын куруп алып, ошол жерге жана күлдөрүн алып келип коет да. Өздөрүнүн ыкмасы менен кадимкидей эле кое берет. Биз ошого уруксат бердик. Бул өтө чоң маселени дагы чечип берди. Сиз айткан жанагы башка кармалган диндерге, пожалуйста, мына силерге жерди бердик. Ушул жерде өзүңөрдүн жанагы процедураларды кыла бергиле. Күлүңөрдү коесуңарбы, же вообще эле башкача бир көмөсүңөрбү, это уже силердин проблемаңар депчи. Же кадимкидей эле ислам дининде кандай көмөт, ошондой көмсө деле эми жер өзлөрүнө берилет. Ооба, өзлөрүнө берилет, ошондой берилип атат да. Биз ошончо эки өзгөчө кладбищени, бири түштүктөн, бири түнүктөн бөлүп бере турган болдук да. Бул дагы ушул мыйзамдын алкагында болду. Өлкөдө мына кымбатчылык жарактан чыккан автоунаа жолдоруна сын пикирлер жарандар тарабынан абдан көп айтылып жатат да. Бул боюнча эмне дейсиз? Сиз мына автоунаа жолдорунун баягы тешикчелеринин көптүгү, жолдордун баягы жараксыздыгы күндөн эрип кетип атат деп атабыз. Анан сиз баягы тажрыйбалуу депутат катары анан мыйзам долбоорлору мына канча мыйзам долбоорун демилгелеп атасыз. Бул боюнча да кандайдыр бир мыйзам демилгелеп, кандайдыр бир же көзөмөлдөө чыгарганды күчөтүү деген сыяктуу аракеттерди көрүү ниетиңизде жокпу? Мына сизге келердин астында ушул суроону берип келдим. Бирден бир суроом ошол мэр кетейин деп калган экен, кетпей турсун деп айттым. Кетпей турсун менде как раз таки ушул биздин шаарыбызга, биздин борборубузга тийиштүү маселелер бар эле деп, анын биринчилеринен болуп ушул жол маселесин козгодум. Эми жаңы мэр келип, баягы эски мэрге жумуштун алкагында болуп калды да, мындайча айтканда, эгерде мэр бир аз дагы эртерээк келип калганда толук түрдө мүмкүн жоопкерчилик бунун мойнуна илинбек да. Карап көрсөк, ошол мурдагы мэрдин өз убагында жана даярдык маселелери каралбай калыптыр. Мындай айтканда битум алыныш керек, жана бир топ ала турган нерселерди жана жумуштарды алынбай калыптыр да. Анан маселени көтөрдүк, жоопкерчилигин сөзсүз түрдө каралыш керек депчи. Бул биринчи маселе. Экинчиси, мыйзам боюнча мыйзамды мен айттым, азыр бир жакшы мыйзам жаздым эле. Негедир бизде ушундай пробка болуп атса, анча деле эл тыгын болуп атса, баардыгыбыз келип ушул мусоркасы бир жагынан туруп алат, чоң жолду жаап алып, экинчиси ямочный работа кылам деп күндүз туруп алат, үчүнчүсү жана чиймелерди чийет элем туруп алат дедим да.
Өнүккөн мамлекеттерде мунун баардыгы түнү кылат. Адам баласы уктаганда, эртең менен турганда кадимкидей сезип каласыз да айырмасынчы. Себеби булар түнү менен масштабтуу иштешет. Бизде эмне үчүн түнү иштебейт деген маселени көрсө, түнү иштегендерге 2 эсе 3 эсе айлыгын көп бериш керек деген бир эски советский малда кабыл алып калган түрдө кодекс бар экен. Мен аны өзгөртүп киргиздим эле. Коммунальный жумуштар боюнча, жанагы жол жумуштары боюнча, жанагындай ар кандай ушундай элге тейлөө кызматтары боюнча түнү иштегендер түнү иштесин, күндүз эс алсын. Бирок тарифи кадимкидей эле болсун деген мыйзамга киргизсем, өкмөттөн терс корутунда келген да. Азыр мен айтсам, Акылбек Сүйүнгүч мындай таң калып калды да, как это так депчи. Буну наоборот колдош керек. Мен колдойм. Мен азыр кайра берип коюңуз. Биз азыр буга сөзсүз түрдө терс эмес, туура пикирибизди, туура жана заключениябызды беребиз деп калды. Эгерде бул да кабыл алынып калса, бул бирден бир башка цивилизованный, башка өнүккөн мамлекеттерде, мисалы мен өткөндө Японияда барып келгенде, өзүнүн депутаттарыбыз менен атайын түнү тургузуп алып көрсөттүм да, карасаңыздар деп мына. Түнү карасаңыз жолдун баардыгы жап-жакшык эмелерди коюп алып, анан жол жанагындай прожекторлорду коюп алып, жумушчулар кадимкидей жумушу башталып атат да. Саат 11ден баштап иштейт экен. Түнү менен иштейт экен. Бирок аянда шум немеси жок. Эртең менен байкап көрдүк да, эртең менен кандай болуп калат экен десе, кадимкидей эле эртең менен чыкса эчтеке жок, таптаза, жанагы жердин баардыгын ремонт кылып койгон, тоскоол болбойт, адамдар кадимкидей эле өзүнүн турмушун жүргүзүп жатат да. Ушул сыяктуу мындан бир мыйзамын кабыл алып бергенбиз. Экинчиси, пробка боюнча мэр жооп берип калды. Сиздин жакшы бир сунушуңуз бар эле. Бизде Бишкек шаарында пробканын дагы бир кездеше турган чоң проблемасы, бизде мындай түштүк менен түндүктүн шаардын ортосунда, то есть бириктирген 29 жол бар. 29 жол келет дагы, ортодон темир жолу аны бөлөт дагы, 9 эле проход бар да. Мындай айтканда 29 көчөдөн 9 жерге эле келип машина тыгыла берет. Баягы бутылканын баягы баш жагына келгендей эле ушундай келип тыгылып келет да. Ушул маселени көтөрдүк эле, сунуш бердик эле, сунушубуз кабыл алыныптыр, акча бөлүнүптүр. Азыр ошол жерден 9 эмес, дагы дополнительно 9 тешикчи ачылат, же арка болот, же надземный, же подземный болот, же жөнөкөй эле шлагбаум болот, айтор баягы келечекте ошол 29 баардыгын бири-бирине мындай ача турган кылып коюшубуз керек да. Ошондо бизде пробкалардын дагы бирден бир түзүлбөй турган болот. Ушуну азыр мына чече турган жолдордун бирин азыр белгилеп кетти, акча бөлүнүптүр. Биздин сунуштарыбыз кабыл алыныптыр. Азыр жакшы жумуштар аткарылып калса, кийинки жылдардан кадимкидей сезип баштайбыз. Ушул сезондо бүтүрөбүз деди. Демек, бул сезондо бүтүрсө, кышка жакын жакшыраак болуп калат деп ойлойм. Жакшы. Ушул автотыгындар боюнча Бишкектеги маселе көтөрүлгөн учурда Бишкек шаарынын мэриянын бюджети деген маселе да көтөрүлүп чыгат да. Негизи биз, менин билишимче, мэриянын баягы бюджети мамлекеттик бюджетке карайт. Анан мэриянын акчасын биз мындай автотыгын десе эле мэрияны күнөөлөп атпайбызбы? Мэр, мына сен иштебей атасың, көзөмөл жок, анан бул аткарылган эмес, бул аткарылган эмес деп. Анан ошол эле мэриянын өзүнүн бюджетин өзүнө калтырып койсо, балким баягы биздин колубуздан келбейт деп аткан жолдорду кура алат белек, асма жолдорду айтабызбы, айланма жолдорду айтабызбы? Ушул боюнча дагы маселе көтөрүлөт. Бул маселе албетте көтөрүлөт, бирок эгерде биз антип кое турган болсок, анда бюджеттен ишенесизби? 40% почти 60% калып калат да. Себеби ошол эле кумтөр регистрациясын Бишкек шаарында өткөзгөн. Ишмердүүлүгү тиякта, бирок офиси бул жакта. Анан регистрация кылып, бул жакта налоговый немеге төлөйт да. Ушул сыяктуу беренелер бар да. То есть сиз айтканыңызда жан бар. Эгерде башка мамлекеттерди карап көрсөк, ошол эле Стамбулду. Мисалы, ал центральный власттан мындай зависит этпейт да. Ал ошол жакта түшкөн бюджети менен өзү жашайт жана өзүн өнүктүрөт, өзүн карайт. Анда биз башка бир мыйзам чыгарышыбыз керек дагы. Кайсыл предприятие кайсыл жерде болсо, ошол жерден налогун төксүн. Ошол жактан регистрациясын ошол жактан төксүн. Ал эми Бишкектин немесин өзүнө жай койгула деп койсо, анда албетте сиз айткандай нерсе болот да. Бирок эми биз кичинекей мамлекетпиз да. Биз эми бир чоңураак мамлекет болсок, мүмкүн баягындай федерация же башка бир түшүнүктөр менен ушундай кылсак болмок эле. Эми биз кичине мамлекетке болгонго байланыштуу башка жолу бар да. Кандай жолу бар? Ошол эле мэрдин өзүнөн көп нерсе бизде зависит этет да. Эгерде мэр борбор болгонго байланыштуу президентке кирип, премьер-министрге кирип, ар бир бюджеттин кабыл алган астында депутаттар менен чогуу иштеп, дополнительный акча сураса берет да. Дагы бир сурообуз бар. Эми муну сурабасак бизди көрүүчүлөрүбүз да кечирбейт. Раймбек Матраимов маселеси. Камакка алынды, аны менен байланышы бар деген айрым депутаттар мына иштен алынды.
Сиз дагы баягы 2020-жылы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого аттанган учуруңузда ошол Райымбек Матраимовдуку делген партия менен аттанды деп, анан сизди дагы Мирлан Маматалиев эмнеге калып калды деген дагы көптөгөн комментарийлер айтылат, суроолор айтылат. Эмнеге Мирлан Маматалиевке тийишпейт деген сыяктуу өзүңүздөн жооп алсак. Эми жеке мен өзүмдү айта турган болсом, мен мисалы көп жыл ушул мамлекеттик кызматкер болуп иштедим. Анын ичинде ушул чоң саясатчыларды айта турган болсок, Акылбек Жапаров менен Акылбек Сөнбекович менен 6 жыл иштедим. Чогуу биргеликте. Чогуу керек болсо аягына барып, таластан революцияда катышып, ал жерде Роудуда чогуу таяк жеп кеңге чейин бардык. Молдо Муса Каңакиев каза болуп калбады. Ал мисалы мени Аднан Палчан деп жакшы көрөт эле. Себеби алардын замдарынан бери бүт качып кеткен да, менин жанымда жалгыз мен калгам. Ошолордун жанында жалгыз мен калып, жалгыз ушул башка жактан чыгарып кетейин деп мындай тыпырап жүргөн маалдар көз астында да алардыкычы. Ошон үчүн мындай ал жактан мен мындай эч качан саткан эмесмин да. Кийин карап көрсөк, ошол Ар намыс партиясы менен чогуу Акылбек Сөнбекович менен келдик. Элик Шашимович менен чогуу иштештик. Партиясына кадимкидей катышып, акча каражаттарынан бери киришип, начальник штаб болдум. Андан кийин Элик Шашимович менен 2 жыл иштегенден кийин Өмүрбек Тотолуш Бабанов менен партиялаш болдум. Ал киши менен дагы өкмөттө чогуу иштедик. Кийин 2015-жылы Камчы Кылычбаев менен Өмүрбек Тотолуш экөө бириккен, бир кылган республикада жүр партиясы менен чогуу шайлоого катыштым. Ал жерде дагы шайлоого кадимкидей эле катышым, акчасына башкасына аралаштым, бүт нерсени мындай көрдүм да. Жалпы чеке Өмүрбек Тотолуш менен өзү менен 7 жылдай иштедим. Андан кийин Темир Аргимбаевич менен 4 ай иштедим. Анан 3 ай мекеним Кыргызстанда кандидат болдум да, 3 ай. Ал киши менен ошол кандидат болгондо тааныштым. Ошол учурда бирге болдук. Анан мен баягы принциптеримге атайын баса бергилип кеттим. Азыркыга чейин ал жетекчилер менен, мисалы ошол Өмүрбек Тотолуш менен баардыгы менен мен мындай кеткенде дагы мындай жигитче коштошуп кеткем да. Коштошуп барып, мисалы азыр алар менен кадимкидей эле туулган күндөргө, башкаларга катышабыз да. Себеби мындай жигитчелик принциптерди калтырбайм да. Ошол эле Райым Матраимов менен жана революция болгондон кийин бир 10-15 күндөн кийин эле барып, кадимкидей эле мен ушу кетейин дедим эле, мага претензия барбы жокпу бүт баарын кадимкидей эле сүйлөшүп алып кеткем. Болду. Андан кийин биз балдар менен өзүбүз мына Ынтымак партиясын ачканбыз. Ынтымак партиясы менен чогуу биргеликте депутат болуп азыр келип отурдук. Чындык кыргыздарда чыркырап болсо да чыгат да. Мурдагыдай 40 жылда эмес, керек болсо 4 саатта чыгат. Эгерде мен кандайдыр бир ошол Ынтымак партиясына дагы, кстати, көп илештеп жүрүшпөйдүбү? Сиздер мына Кактус медиадагы факт чек чыгарып карап көрдүңүздөр. Эч кандай тиешеси болгон эмес, болушу да эмес да. Менин дагы, менин кандидаттарым дагы керек болсо партиянын өзү жалпы алганда дагы бир тыйын да алган эмеспиз. Биз өзүбүз мындай кыйналганбыз, өтө кыйналганбыз. Мен ачык айтайын, үйүмдү, жашаган үйүмдү, минген машинемди, керек болсо жубайымдын машинесин сатканга чейин баргам. Өзүмкү залогко койгом үйлөрүмдү. Бир топ жерлерим бар элем, кичине мындай бизнесте жүрүп калгам. Мен 6 жыл көп бизнесте жүргөм. 6 жылда топтогон нерсемдин баардыгын саткам. Залогко койгом. Анын баардыгын Толубай банктан бүгүнкү күнү барып чыгара салды. Канчага залогко койгон, канча сумма ал жерден алган. Бүгүнкү күнү ошол имуществолорду менин декларациямда жазылган, кимге канчага саткан, баардыгы ачык айкын. Ошолордун баарын саткан да. Конечно, арзан саткан. Мисалы, мындай $90,000 турган үйлөрдү 60,000 саткан. Мындай өтө арзан кеткен да. Бирок ал ушурда мага керек болчу. Биз эми аттандык балдар менен. Бир аттангандан кийин аягына чейин аттана эле деп ва-банк рискке кеткенбиз да. Өзүбүздүн ушундай тобокелчикке кеткенбиз. Бирок Кудай бар экен. Кудай мына бизге эл колдоп берди, Кудай колдоп берди. Жеңишке болуп бүгүн отурабыз да. Айтайын дегеним эми баягы 3 ай да. 3 ай үчүн кайра эле баягы көрө албагандар болобу, ким болот билбейм, ушинтип асылган эми туура эмес деп ойлойм да. Өзгөчө мына Орозо убагында айтып койт элем, бул жала жабуу, көрө албастык, бул жаман принциптердин бири да. Мен башында башкы процесстерде кичине аралаштым. Анан кийин мен өзүм сурандым. Мага бир кишиңизди эле бергилечи. Мен лучше поледе мындай иштейин, элдер менен иштейин, акчалуу өзүңөр эле баягы кандидаттарга. Мен Бишкек шаарында болуп калгам, Бишкек
шаардан канча кандидат чыкты эсимде жок. Ошол кандидаттарга акчаңарды өзүңөр эле бергиле деп мен кийин өздөрү бир кишисин дайындап ошолор бере турган нерселерчи. Анан ал акчалар жанагындай агитационный башкаларга кете турган акчалар болчу да. Мисалы ошол учурда гана менин кичине бир 3 айлык тиешем болду да. Анан жанагы айтып кеткендей канча киши менен канча жылдап иштедим. Ошолорго кичине мындай жабыштырсам мындай иши кичине мындай небин болобу эле дейм да. Эми окшош болобу эле дейм да. Негизи 2020-жылдагы ошол парламенттик шайлоо кандай өтү деп ойлойсуз? Эми аны жашырганда эмне? Мен баягы айтып кеткендей эле негизи эле 3 революция эмне үчүн болду? Биринчи революция деле шайлоодон болду да. Эгерде чын-чынына келсек, эгерде жөн эле списокто болду деген жерди карай турган болсок, анда Акаевдин убагында алга Кыргызстан да кимдер списокто болду. Жана ошол учурда ким вообще парламентте отурду эле, кайсы партиялар өттү эле деген полный караш керек андачы. Анда ал эле эмес Акаев менен мамлекеттик кызматкерлер кимдер иштеди эле, аны дагы полный караш керек. Андан өтүп Бакиевди караш керек. Бакиевде дагы экинчи революция ошондон болгондо. Жанагы Ак жол партиясы. Ак жол менен кошо кайсы партиялар өтүп келген ошондо жогорку кеңешке биз билебиз да кантип өтүп келген. Буну эмнеге атайын айтып атам? Ошол учурларда биз билебиз да кантип партиялар өтүп келгенинчи. Эгерде үстүдөн мындайча айтканда добро болмой сайын бир дагы партия мындай ачык айкын өз каалаганын кылып жүрчү эмес да. Кандай метод менен келген эми аны элдин баары билет эле. Үчүнчү революцияда тактаны шайлоодон болду. Туура эместиги менен, баягы мыйзам бузуулардын фактылары менен жана ошондой эле бир топ баягы сатуулардагы фактылар жокко чыгарылбай, жок дей албай болду. Ошон үчүн революция болду. Ошон үчүн эл чыдабай чыкты. Эл буга чекит койду. Андан кийинки шайлоолорду карап көрүңүз. Болот экен го, шайлоолор канча саат менен алды. Мисалы менин партиям Ош шаарында катышты эле, биринчи катышканда уттук биз, бизге маселе болгон эмес, бирок башка партияларда подкуп болгонго байланыштуу президент алды дагы ал шайлоону жокко чыгарып салды. Биз буга чейин ошол Исмаил Ата фонду салып берди делген муфтияттын ачылышына барган блогерлерден, ырчылардан интервью алган элек да. Анан алар ар кандай версияларды айтып беришкен. Анан менин билишимче ал муфтияттын ачылышына сиз дагы баргансыз. Анан сиз кимдин чакыруусу менен баргансыз? Бул жерде муфтияттын атайын жогорку кеңештеги өкүлчүлүгү бар. Аксакал киши, бою узун, баары тааныйт, баары билет. Ал менин кабинетиме кирип, баракчасын берип, жеке муфтияттын өзүнөн келди. Сиз келип бериңиз, ушул жерде намаз окуган депутаттар келип бериңиздер, чакырат элем, сөз келип бериңиздер деп айтты. Мен мына Кудайдын астына, орозунун астына айтам, мен чын билген эмесмин ким болот экен. Мага ачылышка, эми думка ачылып атса, буга чейин курулганын билбедиң беле дейт. Мен чын айтайын, баягы бир новостьтен мындай көргөм, бирок мен ал мечит деп ойлогом да. Жанагы, по-моему, ушул үстү жакта, Южный магистралдын үстү жактарында, Орто Сай жактарда, по-моему, мечитке жер берилди. Ошол жактагы сүрөтү деп көрдүм деп ойлогом да. Бул думк экенин дагы билген эмес. Мен эми мындай да, мен баягы эмнеге жетекчилерди баса белгилеп кеттим. Мен бир да жетекчиге жаман сөз айтпайм да, иштеп кеткенден кийинчи. Мен бул кишиге дагы айтпайм. Эгерде өзү деле звонок этип чакырса, анда деле барат эле, маселе жок эле. Эгер думка чалса, бирок мен ошол учурда чын-чынында мен Кудайдын астына айтам, ошол киши, аксакал киши келип мага айтты, келип бериңиз деди. Колдон келсе дагы 2-3 депутаттарды, намаз окугандарды алып келиңиз деди. Мен эртеси эмес, 1-2 күн мурун келди окшойт. Ошол күнү, как обычно, помощник алдыга жиберем. Помощниктердин баары айтып калды, сиз отура турган жериңиз Кадырбеков Нуржигит деген биздин депутатыбыздын немеси турат деди. Стол артында аты, жазуусу. Насабировдуку, анан Жалалдин Бакиевдики турат деди. Бизде биякта намаз окуган жамаат балдар айтты. Все, хорошо. Мен барам, анда хорошо, барам, аз келем жакында деп койдум. Анан бардым, барып эле мен мисалы Кадырбековдун келерин келбегин билген жокмун. Келин карасам келбей калды, бирок Насабировду көрдүм. Ал келди. Анан башка депутаттар келди, жана берки биз айтканда Райым Атраимовдагы кийин келди. Мен келип уже ал жерден отуруп алгандан кийин ошол келди. Анан мен кантип мен ал жерден кетип калышым керек беле, же эмне кылышым керек эле мен мисалы туура эмес кабыл алам да. Мүмкүн эгер өзү чакырса деле думка ачылып атат эле десе, мүмкүн бара белем, ал уже башка маселе да. Бирок ошол учурда мен ал жерге барып калам. Аны байма-бай көп чыгарып атышат, мен билем. Бирок бай айттым го. Турмушта биринчи кезекте адам баласында өзгөчө эркектерде жигичилик болуш керек. Жигичилик болуш керек. Болдум мен кандидат. Андан сырткары бир бизнес кылган эмесмин. Эми ушу жалпы жөнүнөн сиз 3 айда аябаштым деп атпайсызбы?
жалпы жөнүнөн канча жолу жолуккам деп айта аласыз? Негизи баягы депутаттар Райымат Раимовго мурун айтылчу эле го, жолугуш үчүн кезекке турушат депчи. Эми баягы 9 майда байкеси, Искендер байкеси мен жаңы 2018 жылы депутат болуп келгенде Кара сууда 9 майга карата жанагы ветерандар, бизде бир-эки ветеран калыптыр, эле машина беребиз деди, келип бер деди. Төрөгө барат деди, көп барат деди, премьер-министр барат деди, көрчү министрлердин баардыгы барат деди. Менин жаңы келген депутатмын, протокол боюнча барат экенбиз деп эле кадимкидей эле эч жаман ой жок эле, мындай тем более ветерандарга берсе барабыз деп бардым. Барганда биринчи жолу ошол кишини ошол жерде көрдүм. Биринчи жолу ошол жерде мындай учураштым. Андан кийин экинчи жолу ошол жана мен айткан жана шайлоо учурунда, ошол учурда тааныштым, ошол учурда кезиштим. Акыркы жолу ошол мен айткан жанагы айттым го, жанагы коштошуп кеттим деп. Коштошуп кеткем, бирок коштошуп кеткенден кийин бир момент болуп калды. Мен Искендер байке менен бул жерде карасам, ар бир мыйзам эле мындай каршы сүйлөйт, каршы чыгат, бир мындай пикирибиз келишпей калды да. Анан мен ойлодум, эмне болуп атат деп. Анан мен айттым, менин сөзүм бар эле. Сизге мага бир мындай претензия барбы, же бир какой-то бир күтпөй калган бир тааныштар барбы эле. Эмнеге мындай течение болуп атат? Десем, жок, мен билбепмин, мен андай сага эч кандай претензиям жок, эч кандай немем жок. Мен байкеме сөз айттым. Анан эртеси күнү залда келсем, анан Искендер байке келип калды. Мен сен жөн өзүң убагында как положено мындай кеткен турбайсың, мен аны билген эмесмин. Анын ою боюнча билбейм кандай мындай болду, эмне деп ойлоп жүрдү, бирок мен чындыкты айтам, мен эми кетсем кеттим дейм, өзүнчө партия түздүм дейм. Анан эми кайра эле мындай ишмердиктин улантышым керек беле, мен түшүнбөй калдым ал кечечи. Ошондо ошол анан ошол жана дыңкта учурашасың да. Учураштык болду. Эгерде мындай санын айта турган болсоңуз, мен ушунча айтам да, ошондой. Ушул өлкөдө болуп жаткан ким дүйнө менен күрөшүүгө кандай баа бересиз? Мен бул чын айтканда мен баягы кичине эле мындай мактап койсоң пахта коет деп баягы. Пахта койгондон эмес да маселечи, маселе чындыкты айтуу. Чын кандай десең, чындыкты айткандан мен уялбаш керек, тартынбаш керек. 30 канча жыл болду эгемендигибизге. Бир жакшы чыгып калдык 30 жылда депчи. 30 жылда болбогон нерсени эми кылып койду да, кылып атпайбы. Качан биз түшкө кирбеген нерсени кылып атат да. Качан кайсы мамлекетти карап көрүңүзчү, бир криминал менен чогуу сөзсүз түрдө криминал элемент бар да. Бизде мына жокко чыгарылды. Чындап эле жокко чыгарылды. Кайсыл бизнести карап көрсөңүз, мен озачарларга көп барып жүрөм, баардыгы айтып атат бизнесмендерчи. Жыргап калдык дейт. Баягындай келбей калышты дейт. Алардын да өздөрүнүн налогу бар эле дейт. Малы тогушты дейт. Биз мамлекетке төлөйт элек дейт. Биз аларга да төлөйт элек дейт. Анча бизнесмендер жакшы болуп калса алып коет эле дейт. Алардын баардыгы токтоту деп мисалы азыр сүйүнүп атат. Буга чын-чынына келгенде мындай дух керек да, саясий эрк керек. Бул биринчи кезекте ошол президентибиздин өзүнүн, анан Кабычек Кызылжаевичтин экөөнүн как команда катары, как президенттин командасы катары кылып аткан ишмердүүлүгүнө мен оң баа берем да, оң баа берем. Дагы бир жолу айткан, маселе факта коюштан эмес, маселе чындыкты айтыш. Биз Жогорку Кеңеште депутаттар жана жалпы эл буну өз көзү менен көрүп аткандан кийин кандай экенин айтып койгон, айтыш керек деп ойлойм да. Бул жагын алкыш бериш керек. Эми жашоо турмушта ар кандай болот. Эгерде мен өткөндө дагы бир интервьюда айтып кеттим эле, мен жаш кезимде ушул президенттердин керек болсо ушул чорныйлардан, мындайча айтканда кылмышкерлерден подарок алчу деп угат элем. Мен кичинекей кезимде мисалы Акаевди ишчи соттун өзү подарок алды деп угат элем. Böyle нерсени укчу элем да. Кийинчерээк уже түшүнүп баштадым, көрсө бир эле иш кылат экен. Бул жагы кара жагын карасаң, бул жагы ак жагын карайт экен деп өз көзү менен көрүп келген нерселер да. Азыр бүгүн ал нерсе жокко чыгарылды. Акыркы суроо, кечээ күнү эле Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сиздин эле кесиптештериңизден бири Жусупбек Коронбай уулу саламаттык сактоо министри Алмадыр Бишнадиевке байланыштуу көптөгөн далилдер менен мына факт айтып атам деп көптөгөн маселени, айыптоолорду айтып чыкты. Андан кийин биз ушул саламаттык сактоо министрлиги менен өзү менен да сүйлөштүк. Анан мына комиссия түзүлдү. Бүгүн кайрадан жаңы комиссия түздүңүздөр. Жалпы бул боюнча сиздин депутат катары оюңуз кандай? Эми негизи биз баардыгыбыз министрлер болобу, депутаттар болобу эл үчүн иштейбиз да. Мындай нерселерге жеткизбей эле чечип кое турган маселелерди өзүчү. Кандай болбосун.
Бирок раз ушундай уровеньге жетип калды, ушундай трибунадан чоң жанагындай айыптар айтылып калды, буну сөзсүз түрдө аягына чейин чыгарыш керек. Аягына чыгар, эгерде реалдуу түрдө ушул айтылган сөздөрдүн баары тастыкталса, анда жоопко тартылыш керек да, ким болбосун. Жөнөкөй министр болобу, зам министр болобу, же жөнөкөй жаран болобу, айтор ким болбосун тартылыш керек. Эгерде андай фактылар жокко чыгып калса, анда, конечно, депутат катары биз деле баягы кемчиликтер кеткен болсо кемчилик кетти деп анда артка калышыбыз керек да. Ушундай бир депутаттык комиссияны тегиз, айкын, ачык алып барып беришибиз керек. Аягы келип, баардык фактыларды мындай чын же чын эмес деп биз далилдеп беришибиз керек. Бизге толук түрдө ошол министрликтер, органдар, күч органдары жардам бериш керек да. Ушул айтылган чындап эле мүлктөр барбы, жокпу, бар болсо бар, жок болсо жок. Анан эми алардын кантип алынган, кандай жолдор менен алынган, албетте мыйзам бузуулар болгон болсо, же болбосо баягы источник деп коебуз, кайсы жактан алганы белгисиз болгон болсо, же чындап эле ошолордун айткан баардыгы чынга жатса, анда жоопкерчиликке сөзсүз тартат. Мен ойлойм ага президент деле ким болбосун, кайсыл акылдуу киши мекиштер деле болобу, ким болбосун буга көз жумбайт да. Мурдагы таанышына, билишине көз жумуу фактылар уже давно жокко чыккан. Акыркы мындай байкап жүрөбүз, көрүп атабыз. Керек болсо мындай жакын адамдары деле болсо мыйзам бузса, көрүп атпайбызбы, отургузуп камаса камап атат да. Демек, карап көрөлү. Депутаттык комиссия ошон үчүн депутаттык комиссия болуп эсептелет. Жакшы, айкын, ачык карап беришибиз керек. Биз өзүбүздүн коллегабызга мындай ачык тартпашыбыз керек. Коллегабызды эле анын оодарып ал жакта карабашыбыз керек. Биз акыйкат жагын тегиз жана нак карап беришибиз керек.